урматтуу коллегалар, бүгүн биз сиздер менен карай турган сабагыбыз биздин окутуу порталыбызда кантип тестти жайгаштырсак болот. Анын үчүн тестти жайгаштырыш үчүн ар бир окутуучуда кеминде 100дөн ашуун суроолордон турган тест болуш керек. Өзү чындыгында окутуу кредиттин саатына жараша тесттин көлөмү дагы чоң болот. Эми биздин системада эмнеси менен артыкчылыкка ээ? Тест бул окутуучунун киришүүсү жок эле автоматтык түрдө студенттердин өзү алат. Тест студенттин окутуучу койгон талаптары боюнча жүргүзүлөт. Тест студенттен кайталоо болсо кайталоо, кайталанбай турган болсо кайталанбай турган режимде иштейт. Жана тестте бааланган балл, канча студент алган болсо ошончо балл автоматтык түрдө окутуучунун кийлигишүүсүз журналга, ведомоска жана студенттин зачеттик китепчесине түшөт. Эми ошол процессти кантип ишке ашырсак болот? Ал үчүн биз биринчи тестти кантип киргизебиз, тест жөнүндө бул системада кантип иштейт, ушул жөнүндө түшүнүк алсак болот. Демек, тестти жүргүзүүдө биздин эң негизги ошол тестти түзгөн адам, ошол биздин порталда ушул тестти кандайдыр бир жерге сактап туруш керек. Себеби анын окуткан курстары көп. Курстарга катышкан, башкача айтканда, группаларга катышкан студенттердин саны көп. Алардын баардыгына ошол тестти бөлүштүрүш үчүн тест бул жерде өзү автоматтык түрдө дагы бөлүштүрүлөт, варианттарды өзү случайно өзү түзөт. Биринчи вариант экинчисине окшошпойт. Бирок эң негизгиси күлүчтү, тесттин күлүчтөрүн окутуучу тест жайгаштырып атканда шашпастан туура киргизиш керек. Себеби күлүч туура эмес болуп калса, анда окутуучунун кылган тести жарабай калат. Урматтуу коллегалар, демек бул база катары тестти бир единый бир базага киргизет. Бул сөздү бизде бул окутуу порталында анын атын, сөздүн атын бизде айтып коет банк вопросов деп. Банк вопросов. Банк вопросов. Эми кыскасы канча сурооңуз көп болсо, ошол суроолордун баардыгы бир демек базанын ичинде сакталып турат. Бул сакталып турган базада мисалы үчүн группалардын айтайлы, бул группаларыбыз айтайлы бул бизде сабагыбыз экинчи курска болсун. Бул группаларыбыз айтайлы бизде биринчи курстар болсун. Мына ушул курстарга ушул сабагыңыз эгер улантылып жаткан сабак болсо, эгерде сиздин сабагыңыз экинчи семестрден башталып, кийин үчүнчү семестрде бүтө турган болсо, анда ошо банкта же болбосо башка базада турган суроолоруңузду кийинки семестрге дагы колдонсоңуз боло берет. Мына ушундай система. Буга суроону канча көбөйтсөңүз, өзүңүзгө ошончо ыңгайлуу болот. Суроолордун жайгашуусу, алардын кокустук боюнча варианттарга бөлүштүрүлүшү, алардын саны бүт бардыгын окутуучу өзү карап бөлүштүрөт. Мына ушул процесстерди биз азыр сиздер менен ушул биздин окутуу порталынан бирге карайбыз. Эми ар бир студентке түшкөн суроолор, тесттер ар түрдүү вариантта түшөт. Андан кийин тестти окутуучунун желаниясы боюнча, окутуучунун демек талабы боюнча тесттердин түрү көп. Көпчүлүк түрдө тесттер, сандык түрдө тесттер, бар жок деген эки жооптон турган тесттер, графикалык тесттер, жана башка. Туура келүү, дал келүүчүлүк тесттер. Мына ушул тесттердин бирин сиздер алып өзүңүзгө ыңгайлуу болгон тестти колдонсоңуздар болот. Ал эми эгерде бизде курс боюнча айтсак, мисалы окутуучу айтайлы агайыбыз, мисалы үчүн Манастануу сабагынан мен туура жазды деп ойлойм эле. Манастануу сабагынан
Агайыбыз тесттерди ушул банкка жайгаштырат. Бул банкта бул тесттер мисалы үчүн кандайдыр бир кыргыз тилинен болобу, мисалы үчүн кыргыз тилинде кошуп коелу, кыргыз тилинен. Бул тесттер демек биринчи, экинчи, үчүнчү курстарга чейин демек ушул курстарга чейин ушул базада сакталып турат. Ал бизде банк вопросу деп айтылат, дагы бир жолу айтылат. Эми бул вопросторду ошол курстарда соответствующий ушул агайдын сабагы уланса, же агайдын сабагына тиешелүү дагы бир кандайдыр бир экзамен сабактар жүрүп калса, же мамлекеттик аттестациялык экзамен жүрсө, экинчи курстарга мисалы үчүн как вот ошондо ушул базадан ошол суроолорду алып колдонсо болот. Ал эми биринчи курста сабак өткөндө өзүнүн демек аралыктан текшерүүсүнө, экзамендик текшерүүсүнө жана башкаларга агай демек ушул банктан тесттерди алып колдонсо болот. Бизде эң негизгиси ушул биринчи ушул банкты толтуруу. Ушуну толтурушубуз керек. Ар бир окутуучуга ушул негизги максат ушул базаны толтуруп алыш керек. Андан кийин өзүнүн курстарына каалаган жерде ушул банктагы суроолорду кое берет. Демек агайдын аудиториясы кеңири болот. Суроолор бир жерде турат бардыгы. Ар кандай демек курстарда ошол агайга тиешелүү материал болсо, агайдын суроолору керек болсо, ошол базадан алып кошсо дагы боло берет. Мына урматтуу коллегалар, биздеги тесттин өзгөчөлүгү ушундай. Тестте бизде балдык системада алсаңыздар болот, шкалалык түрдө алсаңыздар да болот. Эми балдык системаны өзүңүздөр карап көрөсүңүздөр, ошол журналда жазылгандай эле, мисалы үчүн 84-төн жогоркулары, демек бул бизде 5 болуп атабы, 5. Ал эми 76-дан жогоркулары бул 4. 84-кө чейинкиси 4. Ал эми 61-ден демек 76-га чейинкиси, 75-ке чейинкиси демек бул бизде 3. Мына ушундай жана ведомстволук шкала, мүмкүн мен адашкандырмын. Ушул шкала боюнча биз демек тесттердин оорун, жеңилин, приоритетин коюп чыксак. Анда эмесе сиздер менен биз тестти кантип жайгаштырабыз ошону карайлы. Урматтуу коллегалар, эми биз ушул рабочий полеге демек тестти жайгаштырганды көрөлүк. Азыр бул жерде эжекелер өздөрүнүн постторун жайгаштырып атышат. Заданиялык тапшырмаларды айрыкча активдүү эжеке болуп, лайлы эжеке болуп атат. Андан кийин Шерматова эжеке болуп атат, Мадина. Андан кийин бул жерде химиядан сабак берген эжекебиз Калыкова Гүлзада эжекебиз, ошо Калыкова эжекебиз болуп атат. Бирок Калыкова эжекебиз файлдын өзүндө коюп атат. Мүмкүн болсо муну тапшырма катары коюшубуз керек. Эрежеде себеби студенттер бала албай калат, мында койсоңуз. Так жакшы активдүүлүктөр аябай жакшы. Биз эми ушулардын катарына мына эжеке Калыкова эжеке дагы жөнүндө коюп коюпсуз, ушул жерге демек тапшырма катары койсоңуз жакшы болот. Эми биз урматтуу коллегалар өзүбүздүн тестти кандай жайгаштырып ошону коелук. Режим редактор менен бастым, кайра келдим. Эми ал жерден биз баскандан кийин бизде көрүп атасыздар, демек мындай пункттар ачылат. Демек подпункттар. Булар эми добавить элемент дейбиз менюнун. Эми бул жерде мен тест дегенди издейм. Мына тест деп турат. Мында карасаңыз тест жөнүндө бул жерде кыскача түшүндүрмө жазган. Эми подробно окуп шашпай карасаңыздар да болот. Мен ушу тестти тандадым. Добавить деген кнопканы басам. Бизде тест аябай чоң болот, урматтуу коллегалар. Тесттин немеси
Бирок бир түзүп алганыңыздан кийин аны көчүрүп алып, ичиндеги шартын өзгөртүп кетсеңиз да болот. Баштадык. Демек, биздин тестибиз эмне жөнүндө? Биздин тестибиз машыгуу тести деп жазып кое берейин. Машыгуу тести. Мен кыргызча жазып атам, эми туура түшүнүңүздөр. Эми бул тестти эмне кылабыз? Окутуучулар өздөрүнүн тесттерин карап жайгаштырсын. Бүгүн туура эмес жаздым го. Биздин кыргыз тилчи агай эжекелерибиз бар, карап коет. Муну мындай кылып белгилеп коеюн. Жерине кылып коем. Размерин бир аз чоңойтуп койсок болот. Ортого коюп коеюн. Түсүн кызыл кылып коеюн, что элге көңүл буруш үчүн. Анан эми бул жерге мен тест жөнүндө, бул тест экенин элге түшүндүрүш үчүн сүрөт коюп коеюн. Элдер дагы сурашы мүмкүн, бул эмне деп. Ошол жөн эле жазып коюп койсок дагы түшүнүксүз болуп калат да, урматтуу коллегалар. Ошон үчүн биз ал жерге кандайдыр бир көрүнүштөрдү коюп коюшубуз керек. Сүрөттөрдү мисалы үчүн. Мен эми азыр бул жерге бир тест боюнча коюп коеюн. Көчүрө болсо башка бир ошондой тест боюнча бир сүрөттү коюп көрөлүк. Жөнөкөй эле бир тест боюнча бир сүрөттү коюп көрөлүк. Сүрөттү коюп көрөлүк, мисалы үчүн. Бунун описаниясы кереги жок. Мунун көлөмүн көп эле чоңойтпойюн. Көлөмүн 220 деп ичтертип кое берейин. Көлөмү көп эле чоң болбосун. Муну коюп коебуз. Мына бул биздеги демек сүрөттү коюп койдук. Мына тестке. Эми урматтуу коллегалар, бул студенттерге көрүнүш керек. Муну басып коем. Эми синхронизация деген бар. Бул жанагындай эле, тесттин качан башталат, качан бүтүш керек. Эгерде включитти бассаңыз, мына даталарга байланат. Аны басыштын кереги жок, мен басканым жок. Тесттин бүтүшүн, алардын попыткасы канча убакытта эмне болушу, булар попыткасы мугалимге, окутуучуга барышы, анын кереги жок, азырынча койбой эле коебуз. Эгер шарт ушундай талап кылынса, сөзсүз буларды койсок болот. Баалоо категориясы жок. Проходной балды койбойбуз, бирок балл боюнча кетет. Количествосу чексиз кете берсин. Оценка высший. Высший дегенибиз эмне? Эгерде биз средний кылып койсок, бул кайра кайталап өткөндө ортоңку балды гана коюп коюш мүмкүн. Ошон үчүн кайра кайталанганда дагы акыркы жолу алган менен биринчи жолу алгандагы балдардын эң высшийин алат да. Ошон үчүн высший коюп коелу. Так, расположение. Бул суроолорду экранга чыгытканда канчадан чыгыш керек? Студентке канчадан көрүнүп туруш керек? Ошол жөнүндө. Мисалы үчүн бир вопрос бир страницага чыгышы мүмкүн. 2 десеңиз 2 вопрос, 10 десеңиз 10 вопрос биринчи чыгат, анан кийин дагы 10 вопрос чыгат. Биз көбөйтпөй 5 жөнүндө деп турайлык. 5 вопрос, 5 суроо. Свойствосы вопростун касиети, случайный порядок болсун ответтер, ооба. Сиз A'сы туура деп жазып коесуз, кийин компьютер аны туурасын алат да Г'га коюп, Г'ны A'нын ордуна коюп коет. Бирок туура жооп ошол A'нын артында ээрчип жүрө берет. Ошо А каяка жазылган болсо, ошонун артынан туура жооп ээрчип жүрө берет. Вот, мына ушул случайный порядок ответ отложен. Эми отложенный отзыв деген, мисалы үчүн жооп берип бара жатып, билбей калганын өткөзүп коюп, кетип, кийин кайра ошого кайрылып келип, ошону демек аткарып кетсе болот. Мына ошол отложенный отзыв деген ошол.
Аны кылдырып койсо болот, кылдырбай койсо болот, же болбосо беркин өтмөй сайын тиги өтпөй турган кылып койсо болот. Эми студенттер анчалык кыйнабай эле, просто ошо отложенный отпуск боюнча кала берсин. Настройка. Бул жерде ошол тест жүрүп жатканда тестке эмнелер чыгып көрүнүп туруш керек, ошолор жөнүндө. Көрүнүшү. Бул жерде тесттелүүчү адамдын сүрөтү көрүнүшү. Кичинекей сүрөт, чоң сүрөт. Эми бизге чоңураак болгону жакшы. Эми тесттин баллы канча? 3 знактан бу 2 знактан турат. Биз 2 эле знактан кылып койдук. 99 балл алганга чейин 100 алуу, 100 деген баллды алуу менимче кыйыныраак. Эми бул тестти жүргүзүү үчүн өзүнчө пароль койсо болот, анын кереги жок. Итоговый отзыв, мына ушуну сөзсүз жазышыбыз керек. Эгер 100гө чейин граница оценки 100гө чейин алса балды, биз студентке эмне дейбиз? Отлично деп жазышыбыз керек. Отлично деп жазабыз. Же болбосо муну ар кандай кооздосоңуздар болот. Шашпастан сиз деп туруп, эми кооздосоңуздар боло берет. Siz 5 деген ба алдыңыз деп мисалы да ушинтип жазып койсоңуз дагы боло берет. Орусча, англисче кылып бул сөздөрдү дагы мен бир аз чоңойтоюн. Буларды мындай кылайын. Эми студенттердин да көңүлүн көтөрүшүбүз керек. Ага көтөрүшү буга кандайдыр кооздоолорду койсок болот. Кара цветти өзүңүздөр билесиздер, анча жакшы нерселерге колдонула бербейт. Ошондуктан бул цветти бир көңүл ача турган цвет коелук, жашыл цвет коюп турайлык. Эми азырынча бизге ушундай көрүнөт. Эми буга сүрөт кошуп коелук. Бул сүрөтү дагы азыр алынар экен. Бизде GIF формат деп неме кылып атабыз. Бул жерде сүйүнгөн сүрөттөн бирөөнү коюшубуз керек. Сүйүнгөн сүрөттөр бар экен мына. Ачалбаса керек муну. Ачалбайт экен. Ошол сүйүнгөн сүрөттөрдөн бирди коюп коебуз. Натыйжада демек студент сүйүнүп калат. Эми экинчисиники. Экинчисиники биздики айтайлы 84 беле 84гө чейинкиси. 84%ге чейинкиси. 84%ге чейинкиси. Бизде жакшы деп айтылат да. Эми муну дагы жазып койсок болот. Жакшы. Сиз мени зым иштебей атат. Сиз так. Эми мындай кылабыз. 4 деген бал алдыңыз. Bunu dagы чоңойтобуз. Аны дагы ортого коебуз. Эми түсүн айтайлы буну көбүрөөк цветте. Азыр көбүрөөк цветте болсун. Демек 84 болот. Эми дагы калгандарын да кошобуз. Дагы 3 боло кошуп койсун. 3 боло кошуп атат. Экинчи, үчүнчү. Кийинкиси 76 беле 76%ге чейин. 76%ге чейин. 76%ге чейин. Бул жерде 3 деген бар. Жакшы узам ша болуп калыптыр. Так. Демек, бул жерде канааттандырарлык. Деп жазып коелук мына. Сиз деп кайра жазабыз. Сиз эмнеге мен немесин албайт? Сиз 3 деген
Endi kılabız da 3 деген bal aldınız dep жазайын desem. Şu içine 3 деген цифра koyacağımızlar da olur. Bunu da formattaylık. Demek ki vizualдык жактан дагы студенттерге көрүнүшү жакшы болсо, бул ошо кабыл алуусуна жакшы таасир берет. Так. Андан кийинкиси 61-ге чейинкиси. 61-ге чейинкиси. Так, ne olur? Siz 2 aldınız. Жаман. Siz 2 деген bağ aldınız. Ve bu da bir жаман. Студент кайра тапшырышка туура келет. Ошондуктан ушундай кылып жазып койдук. Ал эми 45%га чейин болбой калса, 45%га чейин жетпей калса, анда siz так, декандын уруксаты менен келиңиз деп жазып коеюн. Биз вообще-то мындай студенттер кетет. Şunu hakkında biraz koyayım. Biraz kıyınarak olup kaldı. Kollegalar, Antep biz şkalasının emesini koyup aldık. Итоговый отзывтарын 100%-ге чейин алгандарды отлично деп чыгат, 84%-ге чейин алгандар жакшы деп чыгат, 76-га чейин алгандар канаттандырылык деп чыгат, 61-ге чейинкилер жаман, 45-ге чейинкилери уже отчисление деген сөз. Мына ушул шкаланы толтуруп койсоңуздар, урматтуу коллегалар, кийин мынау процентин өзгөртүп кое бересиздер. Өзүңүздөргө ошол ведомстводагы процент кандай болсо ошого карап туруп өзгөртсөңүздөр болот. Эми жалпы настройка доступный болуп туруш керек. Группалардын баардыгы кириш керек, ошо киргизилген группалар. Доступ ограничить этилбеш керек. Элемент мына жерде урматтуу коллегалар, караңыздар. Студент ушуну аткаргандан кийин анан бааланыш керек. Ушуну аткарышын биз сөзсүз түрдө белгилеп коюшубуз керек. Так, оценка. Так, эмтектерде компетенцияны жазбайлы. Сактайбыз, курска кайра кайтып келебиз. Так, мына урматтуу коллегалар, биз демек тестти жайгаштырдык. Тесттин скелетин жайгаштырдык, кече лекция жайгаштыргандай, биздин негизги тесттин скелетин жайгаштырдык. Эми азыр биз тесттин ички содержаниясын жайгаштырабыз, суроолорду жайгаштырабыз. Ал дагы өзүнчө бир чоң көлөмдүү жумуш. Бул демек тесттин скелети болду, тесттин негизги түзүүчүсү.